Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде бризоль оңой жана ыңгайлуу жолу менен жасайбыз. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 400 граммдай тартылган эт. Мен уйдун этин алдым. Майлуулугу өзүңүздүн каалооңузга жараша. Ошондой эле 1 чоң пияз, болжол менен 150 граммдай, 1 чай кашык туз жана бир аз кара мурч кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми жумуртканы болсо канча кишиге жасасаңыз, ошончо жумуртканы чагып алабыз. Мен бүгүн 5 кишиге жасайм. 5 жумурткага 1 чымчым туз, 1 чымчым кара мурч жана 5 аш кашык сүт кошуп, жакшылап чалып алабыз. Ошондой эле 200 граммдай каймак керек. Жарым тутам укропту майда туурап алабыз жана 2 тишче сарымсакты дагы майдалап кошуп, жакшылап баардыгын аралаштырабыз. Бүгүн бризольду биз духовкага бышыргандыктан ортосуна сыр колдонобуз. 100-150 граммдай сырды чоңураак сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Баардык азыктарды даярдап алдык. Эми жумурткалардан 5 куймак бышырып алабыз. Табаны жакшылап ысытып, бир аз өсүмдүк майын куюп, андан кийин бир чөмүчтөн жумуртка куябыз дагы эки жагын бир аз кызарта бышырып алабыз. Эми ар бир куймактын бетине 1-2 кашыктан тартылган этти жука жайып, үстүнө каймактан майлап, ортосуна сырды себелеп, тоголоктоп духовканын идишине тизе беребиз. Аягында каймактын калганын бетине майлап, сырдан себелеп, духовканы алдын ала 190-200 градуска ысытабыз дагы 30-35 мүнөттөй бышырып алабыз. Тамагыбыз бышканча каптал тамак кылып, мен бүгүн күрүч бышырып алдым. Күрүчтүн видео рецепти каналымда бар. Ушул видеонун алдына шилтемесин калтырып коем. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө союз салат же болбосо капустадан, помидордон, бадыраңдан салат кылып койсок абдан сонун болот. Бризолубуз аябагандай даамдуу болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бул видео жакса, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.